Москвадагы мекенештерге жарыя, арзан, ыңгайлуу, сиздерге кирди чыкты маселеси жаралса, документиңиз бүтүп жатса же паспорт алмаштырсаңыз, бизге кайрылыңыздар. Жолдо жардам беребиз. Чорнойдон текшерүү акысыз. Биз айткан суммадан 1 сом ашыкча албайбыз. Себеби сиз жарымын кетип жатканда, жарымын кайтканда бересиз. Биз менен 100% барып келесиз Москвага. Бизде комфорт, жылуу жумшак машиналар, тажрыйбалуу айдоочулар. Биз аягына чейин алып кирип чыгабыз. Эртең менен 11ден кечки 21:00 чейин жөнөйбүз. WhatsApp 8926 760 0206. WhatsApp 8926 960 74 99. Түнү күнү чала бериңиздер. Адаштым. Мандатын тапшырган Жаныбек Абиров жогорку кеңешке келди. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жаныбек Абиров бүгүн 5 апрелде жогорку кеңештин жыйынына келди. Ал төрагадан трибунадан сөз сүйлөөгө уруксат сурады. Төрага Нурламбек Шакиев ага сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берди. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт демекчи. Ар бир адам адашат экен. Тилекке каршы мен дагы адаштым. Менин катышуумдагы акыркы окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты. Мен бул окуяны терең талдап, жоопкерчиликти сезип, жогорку кеңештин аброюна шек келтирбей, өз каулум менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм, деди Абиров. Ошондой эле Абиров депутаттардын бардыгына көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Эске сала кетсек, 12 мартта Жаныбек Абиров мушташка катышканы белгилүү болгон. Мушташтан жабыркаган жаран улуттук госпиталга жаткырылган. Бул кадамы үчүн Абиров соц тармактагы баракчасы аркылуу элден кечирим сураган. Ал эми 15 мартта жогорку кеңеш Жаныбек Абировго карата кылмыш ишин козгоого макулдук алуу үчүн башкы прокурор киргизген сунушту карап, атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. 27 мартта Жаныбек Абиров жоопкерчиликти сезип жатканын айтып, депутаттык мандатын тапшыра тургандыгын билдирген. Анын наразы БШКда каралып, Абиров мандатынан ажыратылган. Булак супер кежи. Садыр Жапаров 1702 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу боюнча жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алгандардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Анын ичинен 1702 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу боюнча 3 жарлык, ошондой эле 46 адамга Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу боюнча 1 жарлык бар. Булак супер кежи. Тажикстандын жараны Алижон Рахмонов Орусиядан 100 жылга депортацияланды. Соттун тиешелүү чечиминин көчүрмөсүн укук коргоочу Каримжон Yorov жарыялаганын Азоди радиосу жазды. Документке ылайык 26 жаштагы мигрантка дүйшөмбү күндөн 2123 жылдын 3 апрелине чейин Орусияга кирүүгө болбойт. Журналисттер соттон комментарий алууга мүмкүн болбогонун кабарлашты. Yorovдун айтымында Рахмонов Орусиядагы миграциялык эрежелерди бузган деп айыпталган. Укук коргоочу мындай окуя Орусиянын таржибасында мурда болуп көрбөгөнүн белгиледи. Ага чейин дагы бир тажик мигранты 99 жылга депортацияланган. Yorov мындай чечимдер мигранттар өз укуктарын коргоого аракет көргөндө кабыл алынат деп эсептейт. Азоди радиосунун маалыматына караганда, акыркы бир нече жылда Орусиядан 200 миңдей тажик жараны депортация болгон. Адатта аларга 3 жылдан 15 жылга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Булак азаттык. Израиль Газа тилкесине ракеталар менен соккурду. Израилдин куралдуу күчтөрүнүн учактары 5 апрель күнү эртең менен Газа тилкесиндеги буталарга чабуул жасаганын The Jerusalem Post басылмасы жазды. Соккулар Палестинанын исламдык каршылык көрсөтүү кыймылынын курал жарактарын өндүрүү жана сактоочу 2 объектиге урулду. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Израилдик учактар палестиналык топторго жер аба үлгүсүндөгү ракеталар менен атты. Кол салууга чейин Газа тилкесинен Израилге бир нече ракета атылган агрессияга жооп болду. Бир күн мурун Израилди көздөй учурулган ракеталардын бири Сдерот шаарынын өнөр жай аймагындагы заводко тийгени кабарланган. Дагы 5-өө ачык жерге кулап түшкөн. Калгандары темир купол ракетадан коргонуу системасы тарабынан тосулуп алынган. Булак Назар Ньюс кежи. Беларус авиациясы өзүктүү курал менен соккуруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Беларустун аскери аба күчтөрүнүн айрым учактары өзүктүк ок удары алып жүрүүгө ыңгайлаштырылды.
Бул тууралуу Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу куралдуу күчтөрдүн командачылыгы менен болгон жыйында билдиргенин РИА Новости жазды. Беларустук чабуул коюучу учактар каршылаштын объектилерине өзөктүк оғдары менен сокку урууга жөндөмдүү болду деген Шойгу. Мындан тышкары Беларусь армиясына өзөктүк ракеталарды пайдалана ала турган Искандар-М комплекстери берилген. Шойгу бул кадамдар НАТО күчтөрүнүн жогорку деңгээлдеги даярдыгына жана Россия менен Беларустун чек арасына жакын аймактарда альянстын чалгын кызматынын активдешүүсүнө жооп экенин белгилеген. Октябрдын орто ченинде Россиялык делегациянын жетекчисинин орун басары Константин Воронцов буунун башкы ассамблеясынын 1-комитетинин жыйынында Кеп Беларусь Республикасына Искандар-М комплекстерин берүү жана Су-25 учактарын өзөктүк курал алып жүрүүгө ыңгайлаштыруу үчүн техникалык мүмкүнчүлүк берүү туурасында болуп жатканын билдирген. Марттын соңунда РФ президенти Владимир Путин Москва менен Минск, Беларусь аймагына тактикалык өзөктүк курал жайгаштырууну макулдашканын жар салган. Өлкө башчы бул эл аралык милдеттенмелердин бирин да бузбастыгын, анткени куралдын өзү берилбей турганын айткан. Ал жайгаша турчу жайдын курулушу 1-июлга чейин аякташы керек. Булак Спутник KG. Дональд Трамп Нью-Йорк мага айып коюу үчүн $200 миллион коротtu. AQShnын мурдагы президенти Дональд Трампка айып коюу үчүн Нью-Йорк $200 миллион сарптады. Ал эми мурунку президент $130 миң үчүн айыпталып жатат. Бул тууралуу Дональд Трамп өзүнүн Truth Social социалдык тармагынан билдирди. Анын айтымында округдун прокурору Элвин Брейк Нью-Йоркту жаап, бул ишке $38 миң полиция кызматкерин тарткан. Бул шаардык бюджетинен $200 миллион түзөт. Анткени $130 миң ачыкка чыгарбоо келишими толук сакталган, деди Трамп. Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн порнографиялык актриса Сторми Дэниелске 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгү маалында Трамп менен болгон байланышын жашыруун сактоо үчүн $130 миң төлөгөн. Нью-Йорктун прокуратурасы AQShnын экс-президенти бул сумманы Trump Organization компаниясынын эсебинен компенсациялаганын далилдөөгө аракет кылууда. Дональд Трамп прокуратура тарабынан коюлган айыптар жана мыйзам бузууларга, анын ичинде документтерди бурмалоого тиешеси жок экенин ишендирди. Анын айтымында сотто конкреттүү далилдер көрсөтүлбөгөндүктөн бул иш боюнча угуулар көпчүлүктү таң калтырды. Иш жүзүндө ар бир юрист эч кандай кылмыш иши жок дейт, эч кандай мыйзам бузуулар болгон эмес, деди Трамп. Булак Назар Ньюс KG.